И сунуш каалоолоруңуз болсо, сабактан кийин общий чат WhatsAppка жазып койсоңуздар болот. Алгач биз баардыгыбыз бизнеске келгендиктен пунктуалдуулукка үйрөнөлү. Итак, сетевой маркетинг, психология продаж. Бүгүн биз сиздер менен коркуулар жөнүндө сүйлөшөбүз. Сетевойдогу кемчиликтер жөнүндө дагы сүйлөшөбүз жана анын баалуулуктары жөнүндө. Итак, смотрите, сатуу бул 80% адамдардын коркусу да, это страх. Мен сата албайм деген сөздөрдүн өзү эле бул өзүңүздү программалайсыз да. Мен сата албайм, колуман келбейт, кыла албаймын, катталбасачы деген негативдүү ойлор, булар программирование, самопрограммирование болуп эсептелинет. Ошондуктан сетевой бизнеске келдиңиздерби, негативдүү ой коркууларыңыздарды артка таштаңыздар, же болбосо сиздер сетевойго эмне үчүн келдиңиздер? Ушул коркууларды жеңүү үчүн келдиңиздер. Азыркы кезде баарыбыз бир нерсе сатабыз. Личный бренд, продукт, информация, даже башка кафе, ресторандарды дагы тааныштарыбызга, туугандарыбызга сунуштап өтүп эле сатып коебуз, бесплатная реклама кылабыз. Ошондуктан сатуунун негизи жаман нерсеси жок. Сатуу это вообще неплохо. Бирок баардыгы эмнеден башталган? Биздин коркуубуз эмнеден башталган? Мына сүрөттө көрүнүп тургандай спекулянттардын сүрөтү турат. Илгери вот как раз развал Советского Союза болуп атканда именно ошол мезгилде бизде эки поколение жашаган, биздин тайнелерибиз, чоң ата чоң энелерибиз жана ата энелерибиз. И албетте ал кезде спекулянттар, ушинтип бекинип саткандар, сатармандар, чайкоочулар деп жаман көрүшчү да ошол адамдарды. Же негизи вообще негативдүү сөздөр ошол тарапка айтылчу. И милициялар дагы сөзсүз ошол адамдарды тутуп, выговор кылып, милицияга камакка 1-2 күнгө отургузуп, штраф салып, мындай как бы борьба жүргүзүшкөн. Бирок Советский Союз кулаганда адамдар, конечно, эмне кылат эле? Выживать этиш керек эле. И көбү чайкоочулукка сатууга чыгып кетишкен. Вот ошол эле учурда спекулянттардан биз кандай бир пайдалуулук алчубуз? Сатууда жок, дефицит товарларды, мындай жок товарларды сатып алсак болот эле, туурабы? И не дай бог биздин тааныштарыбыздан же туугандарыбыздан бирөө спекулянт же сатуучу же тем более милицияга отуруп калса, бул өтө чоң уят болчу. И уят эле мындай болуп калыптыр. То есть ошол кезде сатуучу это наживается на чужом горе, да, использует людей. То есть вообще негативдүү ойлор көп болчу. Негизи мен дагы ал кезде кичинекей кыз элем. Мен 82 жылкымын. Мен жакшы эле эсимде калган ошол мезгил. Менде дагы сатуу боюнча негативдүү ой бар болчу, потому что биздин үй бүлө дагы кыйналып калган. И менин эсимде бар, мени апам негедир семечка куруп туруп, семечка сатканын чыгарып койгон остановканын жанында. И мен аябай уялып тургам да, мен эсимде бар, семечка турган, курут, там жвачки были. И мен ошол столдон алысыраак туруп алгам да. И вот ошол остановканын жанына чоң автобус токтогон. Ал автобуста толтура адам бар да. Тыгын ал кезде автобустар гана жүрчү. Ошол мен автобусту карап туруп, ошол тыгын толтура автобустун ичинен мен өзүмдүн одноклассниктин башын көрүп калам да. Ал дагы мени көрүп калат, и мен дагы аны көрүп калам. И ошончолук ошол целый сквозь землю провалиться, да, если честно, уялганымдан. Рахмат. Себеби ал кезде чынында бул нерсе уят болчу. Жакшы жаңылык, конечно же, бул биздин родовой жактан, ата энебизден өткөн программаларды биз полностью бул программалардан арылсак болот. Аны жөн эле алып ыргытып сала албайбыз, бирок биз башыбыздагы нейрондорду алмаштырсак болот. То есть сатууда сата аламбы, сата албаймбы деген коркуңуз это көбүнчө бизде ата энебизден өткөн программа. Себеби 100 жыл десек деле болот, 100 жыл биз СССР, Россиянын көз карамагында жашаганбыз. И, конечно же, ошол программа бизге түптөлүп калат мээбизге. И давайте биз сиздер менен улантабыз. Биринчи эмне менен иштейбиз, эмнеден кандай коркуу бар? Бул негативный ассоциация деп коет да. Сатууда негизи коркуу бул сатуучу адамдарга же сатууга көз карашыңызды алмаштыруу. Ушул нерсени эле алмаштырып алсаңыз, сатуу сизде оңой болот. Сатуучулар мен үчүн ким деген суроону өзүңүздөргө берсеңиз, сатуучулар мен үчүн ким? Мен аларды кантип кабыл алам?
И вот ошол ассоциация менен иштеш керек. Эгерде мен үчүн сатуучу бул негативдүү персонаж болсо, это какой-то наглый человек, эч нерседен уялбайт, коркпой эле сунуштай берет, ал эптеп сатып бериш керек, анын миссиясы эптеп товарын өткөрүп, кайра жаңы товар алып келип, кирешеден байып кетүү деген негизи адамдарда дагы ойлор бар. И, конечно же, мен ошол эле өзүмдүн ойлорумду чыгарып алып туруп, ошону позитивдүүгө алмаштырышым керек. Мисалы, чыгыш мамлекеттеринде консультанттарга, сатуучуларга өтө мындай сыйлуу мамиле болот да, себеби алар сделкаларды ачууга үйрөнүшөт, атайын консультация берүүгө үйрөнүшөт, алар партнердук мамилени дагы түзө алышат. То есть сатууга чыгаарда алар полностью переподготовканы өтүшөт. Эми, конечно же, любой сделкада, сатууда биз выгода жөнүндө ойлошубуз керек да. Бул жерде жеке өзүбүздүн выгодабыз эмес, взаимовыгода жөнүндө ойлонушубуз керек. Качан сатуу взаимовыгодный болгондо, ошондо сделка аткарылат, ошондо сизде сатуу болот. Бул жерде авторитеттүү адамдардын, партнерлордун видео жана фото отзывдарын дагы колдонсоңуздар болот, сатуу ийгиликтүү болуш үчүн. Наставниктердин ийгилигин сатсак болот. Мисалы, Миргүл дайыма эле айтат, менин жанагы башыман өткөн жолумду айтып берип, продавайте мою историю деп айтат да. Ошондуктан не только вот азыр Миргүл да, Заурия Татьянин өткөн жолу бар, вот эртеңден баштап, Кудай буйруса, вот Элиза, Даниярлар дагы өзүнүн өткөн жолдору менен бөлүшөбүз деп атат. И это очень классно. То есть биз үчүн бул да дополнительный инструмент болот. Итак, негативный ассоциациядан чыгуунун жолдору кандай? Сатуу бул орус сөзүндө продать, да, экиге бөлүп койсок, бул продать, давать. То есть сиз сатууда адамга бир нерсе берип атасыз да. Сиз бул жерде нажива эмес, ага сатып туруп өзүңүздүн кирешеңизди алып алуу эмес миссия. Сиз ага бир нерсе берип атасыз. То есть это не впихивание товара, эптеп партнер кылып алуу дагы эмес, адамдын муктаждыгын таап, сиз ошонун муктаждыгын жаап атасыз. Ошол маркетинг планды сунуштайсызбы, продукцияны сунуштайсызбы, неважно. И эксперттүү консультация берүүнү үйрөнүшүңүз керек. Бул нерседен коркпоңуз. То есть ийгиликтүү сатуучу — это эксперт. Экинчиси — страх услышать отзыв, же отказ дегеним. Страх услышать отказ, жок деп айткандан көбү коркот. Мен мисалы өзүмдүн WhatsApp группамда опрос кылганымда көбү ошентип жооп беришкен. Жок деп айтат. Жок деген сайын мотивациясы түшө берет экен да. Биз аракет кылып, албетте, презентация өтсөк, жок деген жооп биздин эгобузга мындай катуу тиет да. Ар бир адамда эгосы бар да. И бул жерде я бы хотела вам сказать вот что. Жумуш менен личностьты, я личность, и я работник, же болбосо я личность, и моя работа деген эки роль бар да. Ошол ролду алмаштырбаңыздар. Эгерде адам жок деп атса, ал именно сизге как личностька жок деген жок, алардын сиздин сунушуңузга, да, сиздин деятельностиңизге, сиздин жумушуңузга пока что жок деп атат. Пока что, может быть, экинчи, үчүнчү же бешинчи сунушуңузда, сүйлөшүүңүздө сизге ооба деп айтат. Ошондуктан любой жок деген жоопту сиз мындай жүрөгүңүзгө жакын кабыл албаңыз. И таарынбаңыз дагы, и манипуляция да кылбаңыз ал адам менен. Ал адамга эгерде таанышыңыз же тууганыңыз болуп калса. То есть бул жерде кандай? Я на работе жана я как личность — это разные вещи, это не одно и то же. Ошондуктан, урматтуу, жумушта биз чисто деловой предпринимательбиз, ал эми үйдө, жашоодо биз как я личность болуп жашайбыз. Итак, бул жерде сизге түшүнүктүү болду деп ойлойм да. Үчүнчү страх — бул результатка ишенбөө да, отсутствие веры в продукт. К сожалению, көпчүлүк биздин партнерлор уже партнер болуп келсе дагы продукциянын результат берүүсүнө анча деле ишенишпейт да, күмөн саноо бар. Продукциянын баалуулугун түшүнбөгөн адам албетте сата албайт. Ишенбеген нерсени сатуу өтө кыйын. Ал эми кандайдыр бир башкача минус нюанстар болсо, аны дагы клиентке ачык айтыш керек. Эч качан бир нерсени скрывать этип, туура эмес жеткирип же туура эмес айтып коюу болбойт. То есть ачык болуңуз и продукциянын плюстары боюнча, если какие-то есть противопоказания, если есть какие-то минусы, же ол адамга бул продукция туура келбесе, ошону ачык айтыңыз. Билген продукцияны сатыңыз,
албетте сүйүү менен жана ишеним менен. Ошондо бул экологичная продажа болуп эсептелинет. Буну прям вбейте себе в мозг: экологичная продажа. То есть любая продажа, она должна быть экологичной. Мисалы, сиздин хоббиңиз бар дейли, сиз токуйсуз, өтө сонун токуйсуз, сиз токуган нерсеңизди кандай энтузиазм менен сатасыз, кандай көзүңүз күйүп сатат, мындай толкундануу менен сатасыз туурабы? Мындай ишеним менен сатуу албетте оңой болот, себеби көзүңүз күйүп турат, интонацияңыз, жесттериңиз, өзүңүздүн алып жүрүү манераңыз дагы, сүйлөө манераңыз башкача болуп калат. Ошондуктан адамдар сиздин эмоцияңызга биринчи очередь карайт, анан кийин гана продукт же болбосо бизнес планга карашат. Ошондуктан бул жерде кандай выход? Продукцияларды биз изилдеп чыгышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек жана албетте өзүбүз колдонушубуз керек. Мен стельканы колдонуп результат алганда гана ошол жөнүндө мындай ишеним менен айта алдым да, и менин почти бүт эле командам ошол стельки менен очкиге эле келишти. Мен Веданын бүт продукциясын жатка билбейм чынында. И ошол эки эле продукция менен мен команда түзүп койдум. Демек, сиз дагы кура аласыз. Бир эки продукция менен баштасаңыз болот. Изучите экөөнү, үчөөнү, анан кийин дагы эки үчөөнү изучать этесиз, колдонуп, изучать этип, результаттар менен бөлүшкөн сайын сиздерде выгодная сделка же болбосо завершение сделки и партнер дагы келиши мүмкүн. Үчүнчү коркуу бул чоң акча киргизүү коркунучу. Обычно сетевой компанияга кире электе эле адамда ошондой ой пайда болот: мен дагы акча киргизишим керек, мен дагы көп продукция алып алып үйдө тыгып отурушум керек деп. Почему? Потому что мурунку эмес, негизи азыр деле бар бул компаниялар, классикалык товар обороту бар, бал жаба турган, и ай сайын ошол 21 күн сайын товар оборот жасаш керек деген компанияларда ушундай көйгөй өтө чоң. Көбү акчасын киргизишет статусун кармап калыш үчүн, скидкага ээ болуп калыш үчүн, какой-то бир бонус акцияларын, подаркаларын алып калыш үчүн и статустан түшүп калбаш үчүн деп айттым окшойт. Себеби менде да ошондой негативдүү опыт болгон. Фаберлик компаниясында мен дагы чоң акча киргизип алып, кийин карантин болуп калып, ал продукциям сатылбай калып, мен өтө чоң акчага карыз болуп калгам дагы. Албетте бул өзүнүн артынан стресс алып келген, себеби карантин убагында мен иштей албай калгам, мүмкүнчүлүк болгон эмес сатууга дагы, иштөөгө дагы. Но бул жерде мисалы биз чоң акча киргизүү коркунучун алып коюп туруп компанияга кирсек эмне болот? Сетевая компания бизге ортомчусуз сапаттуу продукцияга ээ болууга, сатып алууга, да, производителден напрямую ээ болобуз. Потому что продукция уникальная, сертифицированная, кодтору бар и так далее. То есть мен сапатына сомнения жок, да, что вы покупаете качественную продукцию. Потому что билесиздер, Oriflame'дин, Faberlic'тин какой-то бир подделкалары да базарга чыгып кеткен. Итак, ну а если компаниянын продукциясы сапатсыз болсо, ал тез эле жабылып калат. Ошондуктан негизи чоң акчадан акча киргизиш керек деген потенциалдуу партнерлоруңуздар болсо, ошондой коркуусу бар, кирбей атса, сиздер биздин компанияда мындай коркунуч жок, акчаны киргизбейсиңер. Просто маркетингти бул жактан изучать этип алыңыздар и ошону жакшы кылып ачып, шашылбай түшүндүрүп бериңиздер. То есть вы должны этого человека успокоить. Бешинчи көйгөй бул максат жок, отсутствие цели. К сожалению, көп эле адамдарда максат жок экен. Алар негизи сетевой маркетингке эмне үчүн катталышым керек деп мындай түшүнүшпөйт, зачем им это надо. И албетте биздин мээ бул компьютер да. Мээ эсептейт, логика иштейт мээде, и так түшүнүш керек да, мээ эмне үчүн мен сетевойго келдим, что я получу от этого. Сиз эмнеге күндө энергияңызды коротуп атканыңызды мээ түшүнбөсө, выгорание болот да, и сиз таштап коесуз. Бизнести уже алып кете албай коесуз. Менде мисалы эмне үчүн выгорание болгон? Мен көп товар алып сата албай выгорание алып калгам. То есть менин мээм каалаган эмес да, сатуучу болууну, өмүр бою продавец болууну каалаган эмес. Поэтому максатты аныктап алыш керек, максатыңызды сезе билишиңиз керек, да, прочувствовать нужно. И максаттын үстүнөн иштөө керек. Ошол 3 нерсени эле кылсаңыздар, сиздин мээңиз вот как электромашина иштеп кетет да, четко, ясно сизге мындай кийинки кадамдарыңызга немелерди чыгарып берет да. Мынаны кылыш керек, эми мынтиш керек, эми тигинтиш керек, потому что максат бар.
Бул отсутствие цели же болбосо максат жоктугунан кантип чыкса болот. Дискомфортко баруу керек. То есть бизде жашообузда жаңы нерсени баштоо это дискомфорт, это всегда опасно. Мурун жасабаган нерсени жасоо же болбосо мурун ийгилик жараткан эмесмин, анан кайра эле ошого кирип атамбы, кайра эле мен ийгилик жарата албайм да деген ой пайда болушу мүмкүн. Ошондуктан биз ошол дискомфортко барышыбыз керек. Ал эми кирип алган партнерлор, мен сиздерди куттуктайм. Значит, сиздер почему цикл повторяется, сценарий повторяется биздин жашоодо. И мен да өзүмө ошондой суроо бердим да, почему мен кайра эле сетевойго келип атам. Значит, я должна проработать какой-то свой опыт. Значит, мен бир нерсенин үстүнөн иштешим керек. Значит, мен бир нерсени уже на этот раз аягына чейин чыгарышым керек. Значит, мурункусунда мен бир нерсени түшүнбөй калгам, а бул компанияда мен ошого түшүнүк алып, издеп, ошого результат алышым керек. Өзүмдү результатка жеткиришим керек да. Какой опыт я получу деген суроо менен киришиңиздер керек. И, конечно же, бул жерде өзүбүзгө даже любой жеңил максат коюп алсак болот. Это будет у нас постоянно самомотивация, да? Мен ошол максатка жетишим керек, мен ошону аткарышым керек, мен результат көрсөтүшүм керек. Может быть, у вас финансовая какая-то, да, максатыңыз бар. Неважно, боло берет, любой максат. И ошол максатка ме конкреттүү кадамдарды ойлонуп, мындай сизге прям выдавать этип баштайт да. И албетте кичинекей максат койгондо аны оңой эле жетсек болот да. Өзүңүздү обязательно вот айтып атпайбызбы, электронный счетко $100 түшөт, степ бонустар түшөт, бинарлар түшөт, анан кээбиркилер чыгарат, анан үй бүлөсүнө бир нерсе алып беришет, балдарына алып беришет. Биринчи очередь өзүңүзгө бир нерсе алыңыз. Өзүңүздү мактап, өзүңүздү сыйлап, өзүңүзгө белек кылып бериңиз. Себеби бул менен сиздин мээңиз алгач түшүнөт да, значит, мен приятный нерсе жасап атам, значит, мен полезный нерсе аткарып атам, значит, мен жакшы жерде иштеп атам, значит, результат бар деп туруп, сиздин мээңиз мындай тоскоолдуктарды кичине ачып, эшиктерди ачып, сизди токтотпой, сиздин ийгилигиңизге жардам бере баштайт. Эгерде мен түшүнбөсө, кандай максат бар экенин да, эмне үчүн мен ошол максатка жетишим керек экен деп түшүнбөсө, анда сизде эч кандай результат болбойт да, сиз результатка жетпей каласыз. И вот здесь вот еще есть уловки мозга. Приехали, ждут. Менин айланамда ушундай адамдар пайда болгон. Мен биринчи айтып көрөйүнчү. Мен биринчи адамдарды таап көрөйүнчү, анан табылып катталам десе, мен ошондо катталам деп калышат. Отсутствие цели уже түшүндүңүздөр, максат бар болуш керек. И айланаңыздарда мындай адамдар пайда болсо, мен биринчи айтып көрөйүнчү, анан ал катталса мен сразу каттала коем да. То есть они как бы себя мындай подушка безопасности создавать этип атышат да. Значит, ал адамда дагы коркуу бар. Ошол партнерлордун, мындай партнер боло элек, конечно же. Ошол адамдар менен ошол коркуусун жоюу боюнча сүйлөшүшүңөр керек да. Как вы можете устранить вот этот страх? Почему она боится? Эмне үчүн контракт заключать этпей атса сиздер менен? Эмне үчүн еще пакет алып каттала элек, партнер боло элек? Анын артында көп коркуулар турат, ошонун үстүнөн иштеш керек. Аламда, конечно же, мындай кыйтыр жолдор иштебейт. Только нужно по-честному работать. Алтынчысы боязнь общения. Бул жерде, конечно, бейтаныш адамдар менен общение жөнүндө сөз болуп атат, да? Барып эле сунуштап баштоо, как это так, мени билбесе кантип, да? Бейтаныш адамдар менен негизи маек түзүүдөн көп коркот. И даже кээбирки лидерлер дагы не сразу решаются на этот шаг. Мындай ойлонуп, караштырып же бирөө аркылуу сүйлөшүшү мүмкүн да. То есть бул жерде дагы способдор аябай көп. Бул жерде бир нерсени билип коюңуздар. Бейтаныш адам менен маек баштасаңыз, бул өмүр бою болбойт да, узабайт да на всю жизнь. Это будет короткий разговор, 15-20 минут. Эгерде берилген суроого жооп бере албай калсамбы деген коркууңуз бар болсо, а вдруг он что-то у меня спросит, и я не смогу ответить. Анда, конечно же, бул жерде кандай методдор бар болушу мүмкүн. Мен сизге бул суроого бир аз туруп же кийинчерээк же эртең жооп берсем болобу, да? Же болбосо мен бул сурооңузга жоопту наставнигимдин можно голосовым способом, да? Сразу сурай коюп и голосовой ответти уктуруп койсо болот. Можно здесь опять же таки видео отзыв показать. И бул жерде онлайн иштегендерге жеңилирээк, потому что онлайн ошондой суроо беришсе, неудобный суроо, мен ага мындай даярданып алууга убактым бар да, пока жооп бербей турамын. Даярданып алып, анан кийин жооп
таштап койсом болот. И каждый раз сиз бейтааныш адам мененби, тааныштар мененби сүйлөшкөн сайын, продукцияны сунуштаган сайын, маркетингди сунуштаган сайын сизде опыт жогорулай берет. То есть ваше мастерство өсөт. Ошондуктан башында дос, тууган, тааныштарга презентация жасап үйрөнүп алабыз. Бул прям новичокторуна ушул номер один задание. Повышайте свой опыт на своих знакомых. И самое важное бул жерде алдын ала башка адам үчүн чечим чыгарбаңыз. Это называется навешивать ярлыки. Ожиданияны алып коюш керек. Көбүнчө биз ойлойбуз да, мен досторум менин артыман катталып иштеш керек, они же мои друзья. То есть алар мындай дос болсо катталыш керек да деген же болбосо туугандарго мени колдоп катталыш керек деп. Андай ожиданияңыздарды алып коюңуздар. Никто никому ничего не должен. Это чисто ваш бизнес, и сиз бул бизнеске жоопкерчилик алып, и көбүнчө вот практика жүзүндө дагы көрүп атабыз, ийгиликке көбүнчө бейтааныш адамдар менен жетебиз да, нежели тааныш туугандар менен эмес. Вот бейтааныш адамдар больше сиздерди колдошот да. Ошондуктан фокус смещаем на других, да, людей, даже незнакомых людей, и ожиданияны алып коебуз. Мисалы, бул жерде бир мисал бар да. Бир бөлмөгө 9 жакшы эркек кишини киргизип коюшат да, вот прям очень хороший. И 9-уна бир начар эркекти кошуп коюшат, козел деп коелу аны. Вот добавили одного козла, вот он прям и жалган айтат, и урдайт, да, вот такой плохой человек. И бир жаш кызда чоң кыз, девушкага задание беришет. Сен азыр ушул бөлмөгө кирип туруп, ошол 10 эркектин арасынан ошол козелду табышың керек. Сүйлөшөсүңбү, эмне кыласың, неважно, да, но ты должна найти этого козла деп туруп киргизишет. Как вы думаете, вот ал кыз кирди, нашла ли она этого козла? 9 жакшы, бирөөсү вот козел, да, такой козел из козлов. И бул кыз таптыбы ошол козелду? Вот Тилехан нет деп жооп берди. Рахмат. Дагы ким жооп берет? Табат дейт. Да, она нашла. Тебя не видно, думаю, нашла. Нет, табат. Хорошо. Она нашла этого козла. Почему? Потому что ага алгач эле бул бөлмөдө бир козел бар деп коюшат да. Бир козел бар, и сен ошону табышың керек дегенде эмне болот? Ал кыз кирет дагы мындай. Вот мен эмне үчүн айттым навешивание ярлыков, да? Бизде ошондой бар болсо, мен любой эле адамды тандап туруп, сен мындайсың деп кое берем да. И бул кыз дагы ошол бөлмөгө кирип туруп, вот этот вот козел деп туруп, ол ошол ярлыкты илип коет ошол балага. На самом деле это не был козел, это был очень хороший парень. Көрдүңүздөрбү, эгерде ошол кызга козел эмес, найди самого умного десе дагы, она просто наугад эле любой адамды тандап алып, вот я думаю, что он умный. Она найди самого красивого десе, я думаю, что вот этот самый красивый деп ар бирине ошондой өзүнчө тандоо кылып туруп ярлык илип коймок да. Но на самом деле это может быть и не так. На самом деле ал андай адам эмес. Ошондуктан сиздер потенциалдуу партнерлоруңузга, каттала элек адамдарга алдын ала иштебейт, бул иштейт, бул андай кылат, бул тигинтет деп ярлыктарды илбеңиздер, урматтуу айымдар, потому что көбүнчө биз иштебейт, бунун колунан эчтеке келбейт, бул ийгилик жарата албайт, бул сүйлөй албайт деген адамдар наоборот чоң ийгиликтерди жаратышы мүмкүн. Буга да далилдер бар биздин компанияда. Ошондуктан башка адамдар үчүн чечим чыгарбаңыздар. Ушул кызга окшобоңуздар. 10 адамды тизип алып, анан бул мындай, бул тигиндей, бул мындай деп туруп чечим чыгарбаңыздар. Это вообще неправильная позиция. Биз гана өзүбүз чечебиз, эмнеси жакшы бул компанияда, вообще сетевойдо биз гана чечебиз да, ким менен иштешебиз, ким менен иштешпейбиз. Вообще негизи любой эле адам менен тил табышып, сүйлөшүп, сонун иштетип алса болот. Сонун эле көндүрүп алса болот. Сонун эле продукцияны сатып койсо болот. Бирок бул опыт, он приходит со временем, не сразу. Ошондуктан бул жерде сиздер мындай сабырдуу болушуңуздар керек. Запаситесь терпением, абсолютно обязательно у вас все будет. Качандыр бир кезде Миргуль дагы баштаган, качандыр бир кезде вот Заурет ате дагы биринчи шагтарын баштаган, көп кыйынчылыктардан өтүшкөн. Вот Мунара, Элиза, все они когда-то начинали только-только, и бардыгынын башынан бул нерселер өткөн. Боязнь общения, жок деп айтсачы, анан чоң акча киргизиш керек да деген мындай бир негативдүү ойлору дагы болгон, ишенимдери дагы болгон, и возражениялары дагы болгон.
Поэтому в бизнесе это нормально. Итак, адамдарды кое берүүнү дагы үйрөнүшүбүз керек, потому что сетевойдо не все наши клиенты и не все наши партнеры. Бул жерде биз өзүбүзгө мындай чындап эле туура келе турган адамдар менен иштешибиз керек да. Желательно иштейм, аракет кыламын деген уже мындай осознанный адамдар менен иштесеңиздер өтө жакшы болот эле. Потому что башка эптеп эле жаздырып алып, аларга энергия таркатып, сиз мындай чарчап каласыз да. Ошондуктан иштейм деген адам менен иштешүү сиздин энергияңызды 200 эсе көтөрүп берет да, чем человек, который сомневаться этип отурган адамга караганда иштейм деген адам менен иштешүү өтө оңойраак. Биз өзүбүзгө керек гана адамдарды тартып алабыз. Кийинки коркуу бул кымбат. Менде дагы вот партнерим бирөөсү айтты да, мен кимге сунуштабасам дагы кымбат, кымбат деп атышат дейт да. И мен ойлойм, сиздерде дагы ошондой партнерлоруңуз дагы бар, и клиенттериңиздер дагы бар, э. И бул, конечно, уже работа с возражением болуп кетет. Кымбат го, то есть дорого. А чё так дорого деп мындай ачык эле айтышы мүмкүн, секин айтышы мүмкүн, кийинчерээк айтышы мүмкүн и так далее. Итак, клиент бул жерде продукциянын баалуулугун билбейт жана түшүнбөгөндүктөн кымбат деп айтат да, потому что билген жана түшүнгөн адам бул продукцияны негизи кымбат деп айтпайт. Сиз бул жерде эмне кыласыз? Акчаңыз жетиштүү болгондо, то есть эмне деп жооп берсеңиз болот да, акчаңыз жетиштүү болгондо грыжаңыздын оорусун жок кылуу үчүн алмаксызбы да? Бул жерде пример как стельки идет. Потому что мен стелькини 9900 дегенде кымбат го деген адамдар дагы болду да. То есть бул жерде биз акчаңыз жетиштүү болгондо сатып алат белеңиз деп сурабайбыз да. Потому что мындай сатып алууну адам негизи негативдүү кабыл алат, но бул жерде акцент эмнеге коебуз? Грыжаңыздын оорусун жок кылуу үчүн. То есть мы вот здесь вот решаем его проблему. Биздин максат решить проблему клиента. Клиенттер ошон үчүн келет да, ошон үчүн келишет. Негизи ар бир адамдын өзүнүн көйгөйү бар, көйгөйүн чечүү үчүн келишет. И бул жерде ошо туура суроо берүүнү үйрөнүшүбүз керек. Хорошо, кымбат деп атабы, акчаңыз жетиштүү болгондо, бул жерде грыжанын ордуна любой башка бир сөздү койсоңуздар болот. Оорусун жок кылуу үчүн алмаксызбы? Конечно, бул жерде адам ооба деп айтат да көбүнчө. И экинчи вариант бул жерде почему сизден кымбат продукцияны сатып алышпайт да. Например, винтуунду сатып албай атасыз же болбосо элементарный активатор клеток у вас никто не покупает. $500 деп. Сиз кымбат продукцияны эмне үчүн сата албайсыз? Себеби сиз өзүңүзгө мындай акчага продукция сатып алууга уруксат бере элексиз да. Потому что көбүнчө бизде дагы ошондой денежный блокторубуз болушу мүмкүн. У нас тоже есть бзики какие-то. Өзүбүзгө кээде экономия деле кылып салабыз да. Мен пока вот кийин колдоном, когда я разбогатею же болбосо директор статусу болгондо, я вот накоплю денежки, потом только себе куплю деп ойлошубуз мүмкүн да. Ошондуктан клиент же это все считывает, вот эту энергию. То есть өзүнө эконом кылган адам эч качан башка адамга кымбат баалуу продукцияны сата албайт, потому что ал өзүнө эконом кылып турат да. И өзүңүзгө баасы кымбат сезилип турса, да, бул возражение, конечно же, кимге көп айтылат? Именно ошондой адамга айтылат, у кого вот этот бзик есть. То есть клиенттер сизге ошону зеркалить этип турушат да. Поэтому эгерде сизде биздин продукция кээ биркилери кымбатыраак, пока кымбатыраак, мен кийинчерээк алам деген ойлор болуп атса, же болбосо кандайдыр бир баттарды алгыңыз келет, бирок мындай пока что сиз үчүн кымбат болуп атса, ойлонуп көрүңүз. Башыңыздагы кымбат деген установка менен иштеш керек да. Бул жерде проблема вообще баада эмес. И кандай бул жерде выход бар? Алгач өзүңүз ошол продукцияны алууга аракет кылыңыз жана результат сөзсүз аласыз. И ошол результат менен уже адамдарды оңой эле каттай аласыз, адамдарга оңой сата аласыз. Почему? Потому что результат алган адам башкача бир энергия менен айтып берет да бул продукцияны. Мисалы, менин опытымда мындай да, эгерде мен стельканы сатып албаганымда дагы азыр 42 жашта болсом, ну, допустим, дагы 40 жыл мен ар жылы, ну, минимум бир жолу грыжама леченияга барсам, это 40 тысяч мен көбөйтүп көрдүм. Сколько я сэкономлю, да, потому что я купила стельки, бир жолу стелька алып, мен өзүмө 3360 саат өзүмдүн жашоомду сэкономила дополнительно, потому что бул очередь, потому что 4 саат кетет, анан жеткиче дагы убакыт кетет, ал жактан келгиче үйгө убакыт кетет да. Вот это в обобщенности
мен өзүмө дагы 3360 саат экономдодум. Классно же. И 1 миллион 600 000 экономдопмун да. Это если тарифтери көтөрүлбөсө, но конечно же көтөрүлөт, азыркы баа 40 жылдан кийин дагы боло бербейт да, услуга товарлардын баалары дайыма өсүп турат. Ошондуктан, ну, грубо 2 миллиона я уже себе сэкономила. Болгону бир жолу стельканы 9900 сомго алдым. И бул жерде кайсы адамдын тили бурулат, дорого деп айтыштан. Конечно же нет. Ошондуктан вообще сетевой маркетинг это математика, да. Биздин мээ математикага мындай жакыныраак да, негизи фантазияга караганда. Более фантазияга биздин душа жакыныраак, мээ көбүнчө логически ойлонот да. Ошондуктан адам кымбат деп атса, вот кандай көйгөйү бар экенин аныктаңыз дагы, ушундай кылып эсептеп бериңиздер. Ал леченияңа дагы канча коротосуң, сен мындай канча акча үнөмдөй аласың биздин продукцияны алсаң и так далее, да. Все посчитайте по-математически, сколько она сможет заработать здесь, кандай бонус премияларды ала алат, кандай продукцияны вот 10%, 60%ке чейин, да, экономия менен ала алат. Это же тоже выгодно. Ошол выгода жактарын, может быть, көп учурда биз айта албай коебуз да, жеткире албай коебуз клиентке. Ошондуктан кымбат деген возражение менен келген клиент менен негизи мындай көбүрөөк иштеш керек да. Но биринчи анын көйгөйүн чыгарыш керек. Почему ал кымбат деп атат? И бул жерде кандай выход бар? Возражениялардын баарын жазып алыңыз. Вообще сизге көбүнчө кандай возраженияларды айтышат, и алдын ала ошондой возраженияга кандай аргумент, кандай жооп беремин, кандай менде доказательстволор бар, да, кандай пример кылып ага выгодаларын көрсөтө алам, ошого алдын ала, конечно же, даярданып алсаңыздар сонун болот. Бирок это все уже в жизни будет корректироваться, потому что ар бир адам ар түрдүү, и ар кимге ар түрдүү жооп беришке туура келет. Баары эле патек кийип алсам, врачтарга иш кылбай калат го деген возражение түшкөн. Анан кийин еще кандай возражениялар топтодум. Элге айтуудан коркомун. Команда мен кура албаймын. Товар өтпөй калсачы, отказдардан корком. Эл алдында сүйлөй албаймын. Оюмду толук жеткизе алдымбы, жеткизе албадымбы деп кыжалат болом. Өз баасында берип саламын. Товарды берип алып, акчасын сурай албай жүрө беремин. Статус ача албайм. Бирөөнү байытып жатасың деген сөздөрдү уккум келбейт. Это в основном жолдоштор ошентип айтат экен. И жогоруда айтып кеткендей, 7 принцип менен ишти, конечно же, баштоо керек. То есть бул возражениялардын баарынын артында бир эки эле коркуу турат да. Просто они интерпретируют ошону ар түрдүү сөздөр менен. Ар бир адамдын үйдөгү абалы ар түрдүү да, ошондуктан каждый разный сөздөрдү айтышат. Но в целом возражениянын түпкү тамыры бир эки коркусунда гана турат. Ошону биздин максат аныктоо. И давайте мен сиздерге кыскача бул жерде берип кетем маалымат, да. Кымбат деген возражение бул сатуу процесси, бул вообще каршылыктар менен иштөө процесси, да, сатуу. Поэтому сиздерге сиздин клиентиңиз возражение айтып атса, вы молодцы, я вас поздравляю, значит сатуу процесси башталды, потому что клиент возражать этпесе, значит сатуу болбойт. Клиент не понимает, клиент сизди укпай атат, клиент вообще ою башка жакта жүрөт, он вообще не знает, зачем он сюда пришел. То есть он не здесь. А если клиент возражает, да, значит, да, уже ойлонуу процесси кетти. Значит, ал уже бул жерде эсеп кысап кылып атат да мээсинде. И это очень классно, когда клиент возражает. Ошондуктан возражениядан вообще коркпоңуздар. Айтат, биздин эл соодалашканда үйрөнүп калышкан да, биздин базар вообще соода ушундай жүрөт да, обязательно скидка алыш керек, камы канча деп сураш керек, мындай ценаны сбивать этиш керек да. Без этого схода болбойт бизде. Ошого биздин эл көнүп калган. Конечно же, сетевойго келгенде фиксированный бир баасын алып туруп алса, ал адамдар билет, что биз өзүбүз как потребители, как партнеры башка баа менен алабыз, конечно же, алар мага мындай скидка кылып берчи деп выбивать этип тура беришет да. Ошондуктан сиз же болбосо скидка кылып өз басына берип аласыз, же көгөрүп тура бересиз. Но эгерде сиз скидка кылып кайра өз басында берип бере турган болсоңуз, бул дагы туура эмес тактика. Ийгиликке мындай жол менен жетпейсиз, и сиз өзүңүздүн гана кирешеңизден акчаңызды кеметип атасыз. То есть вы сами себя делаете бедными, делая скидку другому человеку. То есть бул жерде тең позиция болбой атат да. Это здесь взаимовыгодная сделка болбой атат. Мен алгач айтып кеттим, сатуу бул взаимовыгодная сделка болуш керек. И вы в выигрыше болушуңуз керек, и клиент тоже.
Но сиз өз басына сатып берсеңиз, то есть вы будете постоянно в проигрыше, и бир күнү болбосо бир күнү сиз просто бизнести таштап коесуз же болбосо тактиканы алмаштырыш керек. Сатуунун алдында биз алгач клиенттин проблемасын аныктап алышыбыз керек, же болбосо эмнеге кызыктар да, кандай кызыкчылыгы бар, ошону аныктап алсак жакшы болот. И биз ага давление көрсөтпөшүбүз керек. Сен алышың керек же сиз алышыңыз керек, убеждать этүү, вот нажимать, психологический давление көрсөтпөңүздөр. Просто продукциянын баалуулугун жеткире турган болсоңуздар, адам өзү сизге чалып айтат, мен ушуну алам же болбосо мени каттачы деп туруп. Итак, биринчиси, кымбат десе эмне десек болот? Эмнеге салыштырмалуу кымбат деп сурасак болот? Бул товарды, мисалы, сиз канчага алмаксыз деп сурасак болот да? Насколько он оценивает этот продукт? Көбүнчө кымбат деп деп айткан адамдар сатып алууга ою да жок да. И это тоже нормально, потому что бул биздин клиент эмес, биз бул адамдарды кое беребиз. И не навязываемся вообще, не навязываемся и его не заставляем покупать. Экинчиси, кымбат деп айтып атса, ну хорошо, не все будут ценить то, что вы предлагаете, да, потому баары баалай албайт. И бул жерде скидка кылууга шашпаңыз. Эмне үчүн ушундай ою бар? Сураштырып көрүңүз. Себеби өзүнө кымбат баалуу продукт алууга акчасы болсо дагы мындай ою блок кылып аткандыр да, мээси жок, мен пока вот өзүмө бир көйнөк же бир нерсе алып алышым керек эле, анан бир тоюм бар эле, мен лучше ошол жака неме кылам, анан кийин алам деген ой бар болушу мүмкүн да. Все что угодно, ошон үчүн биз биринчи алгач аныктап алышыбыз керек да, эмне үчүн кымбат деп атат. И еще один фактор, өзүн обесценивать эткен адам, өзүн дайыма экономия кылып жүргөн адам, башка адамдарды дагы обесценивать этет, башка продукцияларды дагы обесценивать этет. Это тоже мындай, ну, человек такой. Это тоже нормально. Просто ошону байкап коюңуз. Үчүнчүсү, кымбат деп айтып атса, клиентке ойлонуп көрүүгө убакыт бериңиз. Потому что ар бир адамдын темпи ар түрдүү. Кээбиркилер сразу моментальный, импульсивный покупка кылышы мүмкүн да, тез чечим чыгарып, тез сатып алышат. Кээбирки адамдарга ойлонуп көрүүгө убакыт керек. Бул адамдар анализ дегенди жакшы көрүшөт. Же болбосо мындай акыркы акчасын берип салууга даяр эмес, мындай ашыкчараак про запас акчасы болгондо, мисалы 10 миңдик 9900 стельки алыш үчүн анын чөнтөгүндө 15 миң болуш керек, то есть чувство безопасности болуш керек. Мен буну алам, еще менин чөнтөгүмдө 5 миң калат. Ошондуктан шаштырбаңыз, кээбирки адамдарга болгону убакыт керек. Төртүнчүсү, кымбат деген клиенттердин эки тиби бар. Чынында акчасы жок, вот реально акчасы жок, ал үчүн кымбат, и ал үчүн вообще 9900 стельки сатып алуу нереально. Ал барып, как всегда, как обычно, там 500 же 250 сомго стелька сатып алып ийип жүрө берет. Я не знаю, мындай обычный эле бир пакеттерди же болбосо я обойдусь деп жүрө берет. Экинчиси, он хочет, чтобы вы его переубедили, да, то есть клиент өзүнө кандай пайдалуулук ала алат, ошого басым жасаш керек да. Чоң сатуу болсо, например, крупная продажа болсо, Вентум сатып атсаңыз, да, еще и там постельное белье сатып атсаңыз, анда, ну, даже вот активатор клеток деле сатсаңыз, бир белек кошуп коюңуз. Кандай белек болушу мүмкүн? Мисалы, бизде компаниядан $60 там повторка кылсаңыз, бир нерсе подарок, да, вот жакында тоже акция была, $100 повторка алсаңыз, там пачки прокладок мынчага алсаңыз болот да. То есть компания тарабынан дагы белектер болуп турат, и ошол белектерди сиз мындай крупный покупкаларды, сделкаларды жасоого колдонсоңуз болот да, как бонусом, потому что белек алуу ар бир адамга жагат. И белек берсеңиз, конечно, бул жерде эч кандай скидка жөнүндө сөз жок, сөз болбойт. Можете делать скидки, если вам прям очень хочется, 100-200 сом чын көңүлдөн скидка кылып койсоңуз болот, но немного. Итак, бешинчиси, кымбат деп атса, сиздин продукцияны сатып албаса, проблемасын кантип чечет да, бул жерде сүйлөшүү керек. Хорошо, биздин продукцияны сатып албадыңыз, сиз дагы эле ошол леченияңызга барып жүрөсүз, леченияңыз канча турат? Хорошо, вот канча ай жакшы жүрөсүз? 3 ай. Хорошо, кийин 3 айдан кийин кайра барыңыз, кайталанып турабы? Ооба. Леченияны ар жылы алып турушуңуз керекпи? Ооба, же бир жылда 2 жолу? Хорошо. Мурунку вот методдор менен сиз дагы эле кайра дагы
кийин канча акча коротосуз да и так далее да. Мисалы ошол эле учурда биздин компанияга кирип биздин продукцияны алса ал кандай результат алат? Опять же таки бул жерде биз и видео отзыв, и фото отзыв, там, я не знаю, может быть жазма түрүндө бар, аудио түрүндө результаттар бар, ошол менен бөлүшөбүз. То есть бизде жакшы инструменттер бар. Ну, на крайний случай прям жакшы консультация керек болсо биз наставниктер менен созвон кылып сүйлөшсөк болот. Негизи любой нерседен выход тапса болот. Только каалооңуздар бар болсо гана. Алтынчысы кымбат десе, клиенттин бюджетине туура келген продукцияны сунуштап койсок болот. Хорошо, да, вот, ну ладно, ушул кымбат экен. Тогда давайте сиздин бюджетиңизге мүмкүн могул продукцияны алып туруңуз. Ушуну ичип туруңуз да. Сизден алса кандай результат алышы мүмкүн? Эгерде өзүңүздө продукция бар болсо, да, геркулер алып коет го заранее. Можете ошол продукцияны берип турсаңыз болот. Чындап алгысы келет, бирок бюджети туура келбей атат. Хорошо, сен пока алып тур, колдонуп тур, мага акчасын бөлүп берип аласың же белки бөлүп бересиң же зарплата берип аласың. Я даже недавно бир роликти көрдүм. Бир эже тааныш эжеге өзүнүн очкисин бир айга бериптир да, мени так деп. Я, по-моему, в каком-то видеоотзыве это видела. Бир айга бериптир, ал тагыптыр, сонун результаттарды алыптыр. Бир ай очкини тагып келди, конечно же, ал очкисин кайтарып берди, она взяла обратно свои очки. И ал айым катталды да, вот видите, ар кимге ар түрдүү подход керек. И бул очень увлекательный процесс десем болот да, ошон үчүн сатуудан вообще коркпош керек. Сатуу это как игра. Өзүңүздөргө мындай оюн катары кабыл алсаңыздар, өтө мындай интересный процесс. Жетинчиси, сизди баасы эле токтотуп атабы деп сурасак болот да, кымбат десе. Баасы эле токтотуп атабы? И клиентке баасы не проблема экенин бул жерде биз көрсөтүшүбүз керек. Себеби никто не хочет чувствовать себя бедным, безденежным. И бул жерде опять же таки продукциянын баалуулугу жөнүндө айтсак болот. Биздин продукциянын баалуулуктары өтө чоң да, мында чексиз эле айта берсек болот. Сколько просто от очков результаты. Мен, например, очки менен стелкини гана сунуштайм, и мен результаттарын айтып бүтпөйм да, и столько много отзывов, столько много результатов, даже ошону айтып бүтпөйм. Ошондуктан продукциянын баалуулугу жөнүндө биз көп айта берсек болот. Даже оозубуз жабылбай калышы мүмкүн. Поэтому коркпоңуздар. Сегизинчиси, кымбат деп атса, партнерду бизнеске чакырып атасыз да, например, и даже ошол 250 пивиге катталуу кымбат деп атса, бул жерде мындай психологический атака кылсак болот. Эми сен менен эч качан бир команда болуп иштеше албай калабызбы да? И бул жерде эмоционалдык басымды эч качан деген сөзгө коебуз, потому что никогда деген сөз бизге мындай как опустошение, как все, как конец светадай угулат да. Ошондуктан неужели биз сени менен эч качан иштеше албай калабыз? Ушул какой-то бир кичине эле акча үчүн иштеше албай калабызбы? Бир команда боло албай калабызбы? Вот чем-то похоже на Аселдин эмесине окшошуп кетет да. Манипуляциясына. Маленькая манипуляция. Кылып көрсөңүздөр болот. Попробуйте. Тогузунчусу, кымбат деп атса, хорошо, да, например, ну, $500 активатор клеток алуу мен үчүн кымбат десе. Хорошо, сиздин максатыңыз бул адам өзүнө $500 негизи жашоосунда бир нерсе алганбы? Өзүнө $500 коротконбу? Ошону билишибиз керек. Албетте табылат, ким короткон болсо. Көбүнчө короткондор бар, бир нерсе крупный покупка болуп, недвижимость алышкан же үйүнө мебель алышкан да, обязательно табылат. То есть, да, ооба, мен алгам, мындай нерсе алгам десе, ошону зацепка кылабыз дагы, ошол кезде кандай сезимдер, эмоциялар болгон. Албетте ал сүйүнгөн да, өзүн мындай аябай кандай комфорттуу сезет. Я это сделала, я это себе позволила, я это купила, я этим обладаю деген мындай ички мотивационный сезимдер болот да. И биздин максат ошол эстеген ситуацияны сууруп, чууруп чыгарып туруп, ошону кайра ага сездирүү. То есть ал ошол эле нерсени кайра ушул баага алса, кандай сонун сезимдерге ээ болот. То есть ты купишь, и вот ты молодец. Сен активаторлуу болосуң. Это супер, потому что активаторду көбү өзүнө мындай не позволяет десем дагы болот. Ошондой сөздөрдү айтып койсок болот. И активаторду алганда кандай результаттарга ээ болот да, потому что адамдарда мындай функция бар да, өзүнө визуализация кыла беребиз биз. Миргүл дагы өзүнүн жанагы
история успехасын айтып берсе, биз кошо жүргөндөй болуп элестетебиз го өзүбүздү. Келечектеги пландарын айтып берип атса, биз дагы кошо ошол жакта Хайнанда жүргөндөй болуп элестетебиз да. Ар бир адамда ошондой нерсе бар да. Поэтому biz обязательно адамда нащупываем вот этот момент, когда он себе позволил купить что-то дорогое. И ошол ситуацияны алып эле цепляемся, и все, ему разворачиваем, да, эстетебиз. И бул жерде, конечно же, көп учурда жакшы сезимдер ойгонгондо эмне болот? Адам покупкага уже же партнерствого уже лоялдуураак болуп калат. Онунчусу, ооба кымбат, бирок деп жооп бербейбиз. То есть мы не соглашаемся с тем, что клиент говорит дорого. Ооба деп мындай тастыктабайбыз, потому что ооба кымбат десек, она прям будет убеждена, да, еще больше, да, действительно, я была права, и это действительно про этот кымбат продукция. То есть бул жерде биз кандай кылып жооп берсек болот? Кымбат деп атса түшүнүктүү, баасы маанилүү, ооба баасы өтө маанилүү, же болбосо ооба, себеби бул премиум продукт. Вот кечээ Заурия Тати айтты го, у нас премиум, у нас люкс продукция, то есть ну, цена соответствует качеству, и бул жерде биз эмне кылабыз? Баасы жөнүндө сүйлөшпөйбүз, биз улантпайбыз баасын, кымбат деген сөздү вообще айтпайбыз. Биз бул жерде только продукциянын сапаты жөнүндө же болбосо маркетингдин баалуулугу жөнүндө, выгодалары жөнүндө айтып беребиз да. Ценность и уникальность продукта. И, конечно же, суроо беребиз да, а сапаттуу нерсе, конечно же, арзан болбойт. И она скажет, да, качественный нерсе, сапаттуу нерсе, бренд нерсе арзан болбойт. И она с этим согласится. То есть бул жерде у нас уже как бы легкое переубеждение кетет да. И опять же таки бул жерде реалдуу отзыв жана результаттарын көрсөтүп коебуз. Мындай алган, мынтип алган, ушундай результаттарды алды, да, и какие выгоды этот человек получил. То есть и адамдарга биз отзывдарды көрсөтүп атканда дагы адамдар мысленно ошол результатты ала алгандай болуп элестетет да. Если результат погрыжа, мен дагы грыжам оорубай сонун басып калат экем да, мен дагы там аллергияман кутулат экем да, мен да зрениям жакшы болуп кетет экен да, ушул эже жакшы болуп кеткендей да. То есть мы постоянно этот несколько этап менен иштеп кетебиз. Так, бул жерде мен коротко 10 эле варианттарды жазып чыктым на возражение дорого деген. Негизи возражениялар көп, анын үстүнөн вообще по возражениям отдельно сабак өтсө болот, но это потом. И смотрите, вообще воронка продаж өзү кандай болот. Вот неосведомленность, да, 100% деп коелу, бул жерде 100% адамга айтып атасыз, это неосведомленные люди, да, продукция, веда жөнүндө, маркетинг жөнүндө эч нерсе билишпейт. Сиз маалымат бердиңиз, они стали осведомленными, то есть сизден маалымат кабыл алгандардан уже количествосы азыраак болуп калат. Да, действительно, компанияңар жакшы экен, и продукциясы кызык экен деп мындай кийин интереске түшөт да, то есть уже заинтересованность, это уже чуть-чуть поменьше адамдар болот да, где-то уже 40-50 адам да деп калышы мүмкүн. Анан кийин 40-50дөн бир 30, 20-30-унда каалоо пайда болот. Действительно, катталып алсамбы ведага, мен дагы кирип алсам, мен дагы колдонуп көрсөмбү деген желание пайда болот. И покупкага канчосу жетет? Ошол 100 адамдын ичинен бир 5-10 покупкага жетсе, это вообще классный результат. Ну, хотя бы 2-3 адам жетсе, это тоже очень хорошо. Поэтому биз өзүбүзгө ушул воронка продажды элестетебиз дагы, бүт айткан адамдарыңыздарды кошуп келгенде ушул процент гана покупкага жетет. И это нормально. Ошондуктан сиздер сатуудан эч чарчабашыңыздар керек. Предлагать этиштен, биздин магазин бул биздин оозубуз. Оозубузду ачуудан, айтып берүүдөн эч чарчабашыбыз керек. Это наша работа единственная. И давайте биз сиздер менен сетевой бизнестин кемчиликтери жана баалуулуктары жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Любой эле бизнесте өзүнүн кемчиликтери дагы болот. И сетевойдо дагы бар өзүнүн кемчиликтери. Давайте об этом с вами поговорим. Сетевойдо иштегендер, реально иштегендер ийгиликке жетет. Сетевойдо жатып алгандар ийгиликке жетпейт. И бул жерде мындай жалкоо, иштегиси келбеген, диванный критиктер бизге кереги жок. Биз андай адамдарды каттабашыбыз керек. Это токсичные люди деп коет. Биз андай адамдардан алысыраак жүрүшүбүз керек. Иштеп, реально иштеген адамдар бир айдан, ну даже не то, что бир айдан, биринчи күндөн баштап 1,5-2 жылда классный результаттарды көрсөтсө болот. И бизде буга дагы далилдер толтура.
То есть ийгилик жаратса болот. Эгерде сизде вот вы работаете да аракет кылып атасыз, ошондо дагы болбой атса, анда буга эмне таасир этиши мүмкүн же эмне сизди токтотуп атат ийгилик жаратканга. Бул жерде азыр тоже несколько варианттарга токтолуп кетебиз. Биринчиси бул, конечно же, үй бүлөңүздүн көз карашы. Постсоветтик мамлекеттерде адамдар эртеден кечке иштеш керек, 8-10 саат иштеш керек, офисте отуруп иштеш керек деген образга көнүп калышкан да. Ошондуктан сетевиктер мындай басып, мындай эркин иштегендерге негативдүү ой, сезимдер бар дагы эле. И даже до карантина онлайн иштегендер 20-30 гана процент болсо, и то ошондо дагы не приветствовалось, да, онлайн иштегендер. Дагы эле ошону кечке тартып атасыңбы, өзүң чыгып атасыңбы, зачем дегендер болду да. А вот карантин бизге эмнени көрсөтүп койду, что вот надо переходить, надо уже в ногу со временем идти. Надо развиваться, и это реально эволюция болду, да, 1-2 жылда мы сделали с вами очень сильный, большой скачок. И уже азыр онлайнда канча 70-80% иштеп атат десек болот, потому что и кийимди онлайн сатып атышат, и продукцияны, и сетевойлор, ну, сетевойлор, конечно, биринчи баштаган онлайн иштеп. То есть традиционный бизнестер дагы, и хендмейды, бардыгы, то есть онлайн дагы иштеп атышат. И это сейчас уже нормально. Так, конечно же, бизде ошол сетевойлор чыкканда финансовый пирамидага дагы кирип чыккандарыбыз көп, арабызда дагы бар ошондойлор. Это тоже для нас опыт, ага эч кайгырбашыбыз керек. Кирген акчаны мындай нервтенбешибиз керек. Ну, кетти акча, кетти, зато я приобрела очень большой опыт. Зато мен азыр чыныгы сетевой компания менен пирамиданын айырмачылыгын билем. Зато, да, я сейчас уже в правильной компании. И эми мен чакырган адамдардын көзүнө мындай уялбай карай алам. Это классная развивающаяся компания, да, то есть бул жерде уже өзүбүздүн плюстарыбыз бар. Негизи сата албайм деген сөз, ийгилик жарата албайм деген нерсе бул психологиялык барьер. Это вот здесь у вас в голове сидят тараканы, потому что и Миргуль, и Элиза, и Мунара, да, бизге далилдеп берип атпайбы, что можно все сделать, и невозможно возможно деп көрсөтүп беришти. А эгерде бир адам кылса, экинчи адам сөзсүз бул нерсени кайталай алат. Вот скорее бы понедельник и снова на работу, да, вот кайфует прям этот человек, конечно же, мурунку кезде ошондой лозунг менен биздин ата энелерибиз иштеп жүргөн, биз чоңойгонбуз аларды көрүп, и биз дагы ошондой ой менен чоңойгонбуз да бир. Реальная работа это когда мен банкта же бир жерде отуруп иштесем, это классно деген. Но азыр даже госслужащийлер дагы көбү иштеринен чарчап, жадап, да, сетевойго эркин иштөөгө өтүп атышат. Кийинки көйгөй адам жок. Адам каяктан табам деген дагы проблема бар. Ошол нерсе дагы сизди токтотушу мүмкүн ийгилик жараткандан. Биз биринчи эле бизнеске тууган достор жана тааныштарды чакырабыз да турабы, алар көбүнчө бизге отказ берет, жок деп. И бул жерде көбүндө мотивация сразу түшүп калат да. Айланаңызды карап көрүңүз, адамдар азыр толтура. Эгерде 20 жыл мурун мен сетевойго кирип көргөм, это была компания Avon. Ал кезде интернетте онлайн дагы иштебейт элек. Соцсетей не было, и биз только мындай реалдуу адамдар менен иштейт элек да, бирок ошондо дагы биз мындай ийгилик жараткандар көп болгон да. И тогда и население Кыргызстана было меньше, да, 5,5 миллиарда же 6 миллиард элек. Азыр вот 1,5-2 миллиардка көбөйүп отурабыз, нас стало больше, шаарыбыз кеңейди. И у нас есть классный инструмент с вами интернет деген, это всемирная глобальная сеть, то есть азыр отуруп алып и Турциядагы тааныштарыңыздар менен возобновлять этсеңиз болот общенияны. И в Америке, и так далее. Можно даже просто познакомиться, тил билсеңиз. Да, то есть азыр партнерлорду по всему миру таап иштесек болот. Азыр наоборот возможность көп, и азыр адамдар реально толтура да. Я почему это говорю? Потому что мен азыр жолдо жүрөм дагы, ар бир адамга карай турган болуп калдым да. Если я вижу у кого-то очки Веда, я говорю, о, бул кыз дагы Веданын очкисин тагып жүрөт да. Бир где-то 100дөн 1-2 эле адам Веданын очкисинде жүрөт да. Вот 90 адам без очков жүрөт. Да, канча адам ушул очкини алса болот эле. Это же какие продажи, это же какое количество продаж деп мындай өзүмдө уже менде эсептей баштайт да. 10 эле алса это уже канча же ошол адамдардан бир экөөсү эле катталып алса кандай сонун болот да. То есть еще билбеген адамдар толтура.
Үчүнчүсү это психикалык басым. Вот смотрите, сетевой компанияда мүмкүнчүлүктөр өтө көп да. Потому что рекламага кетире турган акчаны компания сиздерге төлөп берет. Это и бонусы, премии, автобонус, это путешествия и так далее. Ошону биздин наставниктер уже, они же путешествуют, они автомобили покупают, берут, получают премии. Они же это знают, они через это прошли. И сиздин наставнигиңиз сизге давление көрсөтүшү мүмкүн да. Эй, тур иште, жатпа, кыл, давай, чык, баралы, кылалы, жасайлы деп мындай сизге давление көрсөтүшү мүмкүн. Да, это психологическое давление. Но, конечно, сизди колдонуу максатында эмес, а наоборот, с наилучшими намерениями жасайт да бунучу наставнигиңер. Азыр араңыздарда сразу элестетип кетсеңиздер керек, у кого как наставник его работает. Может быть, кто-то көбүрөөк басым кылат, нажимает, а кто-то, наоборот, может быть, вообще сиз менен байланышпайт. Тоже звоночек, сиз байланышыңыз керек наставнигиңиз менен. Бирок бул жерде наставниктерге сунуш өтө мындай сильно жесткое давление кылбаш керек, потому что психическое состояние каждого человека на разном уровне. Кээбиркилер ооба, кээбиркилерге пинок под зад же болбосо золотой пендель деп коюшат, наоборот мындай пайдалуу болот да, ал адам мындай намысына тийип кетиши мүмкүн, кандайдыр бир сөздөрүңөр иштеп кетет. Бирок көпчүлүк адамдар кача баштайт да, потому что эмоционально психологическое давленияны кээбирки адамдар көтөрө албай калышы мүмкүн. Почему? Потому что үй бүлөсүндө психологическое давление бар болушу мүмкүн, басынтуу. Же башка жакта, например, мен Фаберликте иштегенде менин наставницам менден кичүү эле, мени чакырган кыз. Бирок жаман көп мындай эмоциональный давление кыла берет эле да. Сиз айдыжы, сиз директор болушуңуз керек. Сиз директор болбосоңуз болбойт. Сиз уктабай иштешиңиз керек деп эле мындай кууп алган десем болот да. И она меня, конечно же, довела до уровня директора. Мен директор статусуна чыкканмын. Но это было не мындай прям мен үчүн кандай кубануу болгон жок да, как будто меня заставили, вот против своей воли мен директор болгом да, это прям, я не знаю, для кого-то это нонсенс болушу мүмкүн да, как это так. А для меня это прям жаман оор болду да, я не хотела быть так вот директором, я хотела налайт иштеп, мындай рахат алганча директор болгум келген да, ана прям аркаман кууп алып туруп директор статусун ачтыргандагы эмне болду, мен кийин слив болуп кеттим, у меня выгорание болуп кетти да. Потому что это было не мое желание. И, соответственно, мен ал кыз менен кийин катташпай калганмын. Ошондуктан бул жерде наставниктер дагы ар бир партнеруна өзүнчө бир мындай подход табыш керек да. Вот здесь тоже интересная тема. Стабилдүү кирешенин жоктугу да көбүн мындай сомнения киргизип коет. Это же нестабильно, да, көбү наоборот, мен лучше айлыкка иштейм деп кайра кетип калышат. Стабилдүү, зато ошол 20 000 айлыгымы же 25 000 же 35 000 ай сайын алып турамын. Да, ай сайын алып турасыз. Азыр я вам еще покажу, да, на картинке, что. Башында, конечно же, кирешеңиз аз же жок болушу мүмкүн. В сетевом это нормально. Бирок кичине кадамдар менен жана окуп, үйрөнүп, командаңыз көбөйүп отуруп кирешени да жогорулата аласыз. Ал эми сиз стабильно дисциплинага салып алып өзүңүздү иштесеңиз чоң результатка жетесиз. Вот смотрите, могул картинкада голубой треугольник, да, стоит и синий треугольник. Вот смотрите, точка офисного работника, наемного работника. А работник деген сөз дагы бөлүп келсек от слова раб, да, идет. А наемный работник это раб. Мурун раб десе просто азыр современный сөз менен работник деп коюшкан да, но на самом деле это такие же рабы, как и 100-200 лет тому назад. И смотрите, да, башында айлыгы нормально болот, бирок жашы өткөн сайын, карыган сайын эмне болот, анын кирешеси дагы азая берет и акырында бир кичинекей эле бир пенсияга ээ болот да. Мисалы, менин мамам инженер, кто она, инженер-строитель, у него была очень хорошая зарплата, позициясы жакшы эле, бүт строительстволорду курировать этип жүргөн аял болчу. Проекттерге кол коет эле мамам, кол койбосо ал проекттер салынчу эмес. И в итоге что, ошол обл исполкомдо иштеди дагы, 40 жыл өзүнүн өмүрүн берди да, 5 000 сом айлык, 5 000 сом пенсияга чыкты да, но это же вообще смешно.
Это же вообще смешно. И вот такой треугольник наемный работниктерде болот. То есть биринчи өмүрүн полностью арнашат дагы в итоге кичинекей эле пенсияны алып отуруп калышат. Эми точка сетевика, да? Сетевик это предприниматель. То есть сиз бул жерде раб эмессиз, сиз предприниматель, свободный предприниматель, потому что кантип канча иштеш керек өзүңүз чечесиз. И бул жерде голубой треугольниктин учу кичинекей. Ооба башында кичине кирешеңиз болот, там 20 бонус, бинар бонус түшүшү мүмкүн. 20 степ түшөт, анан кээде түшпөй калат, анан түшүп калат дагы. Но постоянно стабильно иштеп отуруп эмне болот? Сиздин командаңыз көбөйөт, сиздин кирешеңиз көбөйөт, сиздин билимиңиз, авторитетиңиз, опытыңыз көбөйгөн сайын сиздин кирешеңиз көбөйөт дагы, и у вас вот такая огромная пенсия же болбосо доход болот да. Вот смотрите, в чем разница, да? Азыртан баштап уже иштеп баштасаңыздар, вот такая вот пенсия будет. Еще вот пенсияга жеткенде эмне болот? Менин мамам өзүнүн 5 000 сом пенсиясын мага по наследству өткөрүп бере албайт. Өткөрүп бере албайт. И ничья родительница дагы силерге өткөрүп бере албайт. Но сетевой маркетинг пенсиябызды же болбосо личный кабинетти, бизнесибизди биз по наследству өткөрүп бере алабыз. И это классно, это шикарно. Просто поэтому деле человек может, да, войти в состав Веды. Почему? Потому что мындай арканды узунураак таштасак, мы понимаем, что нас ждет в будущее. И биз өзүбүздүн келечектеги поколениябызды ойлосок, вот это вот ждет наше поколение, будущее. Биздин балдарыбызды и наших внуков, да, безбедное будущее. Алтынчысы, убактым жок деп тоже слив болуп кетишет кийинки партнерлор, же болбосо ишке киришпей жүрө беришет. Убактым жок. Ооба, биринчи башында офистеги иштөө, конечно же, убакыттан көбүрөөк кетип калышы мүмкүн, потому что это разъезды, это выезд. Например, биз дагы Жалал Абадка барышыбыз керек. Кээ учурларда бул дискомфорт туудурат, потому что надо отпрашиваться. Башында, конечно же, биз убакытты көбүрөөк мындай сарпташыбыз мүмкүн да, но вы же сиз өзүңүздүн келечегиңиз жөнүндө ойлоп атасыздар. Азыр сиздер бекем фундамент куруп аткан, тургузуп аткан кезиңиз да, үйүңүздүн безопасностьтин, дубалдарын кирпичик за кирпичиком тургузуп аткан кезиңиз. Поэтому сиз азыр көбүрөөк убакыт үнөмдөйсүз да, көбүрөөк убактыңызды сарптайсыз. Но потом ошол бүтүп калган сонун үйүңүздө сиз эс аласыз. В то время как другие кичинекей пенсиясына кантип жашайм деп кыжаалат болуп жүргөн кезде сиз реально вот будете кайфовать. Но еще разница в том, что сиз азыр деле уже 1 ай, 2 ай, 3 ай активно иштеп коюп, уже можете жить на лайте. Потому что сетевой маркетингтин возможностьтары чексиз. Жетинчиси эң чоң плюс, конечно же, бул окутуу, это тренинги, ретриты, мотивациондук жолугушуулар, бизнес-завтрактар, история успеха наших лидеров. Потому что билим бул самое выгодное вложение. Это инвестиция в себя. То есть 21 кылымдын эң ийгиликтүү инвестициясы бул өзүбүзгө сатып алган билимибиз, биздин наставниктер бекер берген билимдер. Ушуну биз сиңирип алышыбыз керек. Почему? Потому что бул билимдерди да сиздер монетизация кылсаңыз болот. Кантип? Сиз башка уже жаңы партнерлорду өзүңүздөргө кошуп атып эле, ушул жакта билген, окуган, уккан нерсеңиздерди эле айтып кайталап атып эле өзүңүздөргө чоң команда кура аласыз. А это, конечно же, это деньги, это степ-бонусы, бинар бонусы, это звания, статусы и так далее. То есть бул жерде Ведада алган билимиңизди сиз монетизация кылсаңыз болот, и это классно. Продолжаем дальше. Сатуу натыйжалуу болуш үчүн эмне кылыш керек? Вот есть такое выражение эмоциональный вирус. Адам менен эмоционалдык байланыш түзүш керек да биринчи алгач. Эгерде сиз тойго же өлүмгө барсаңыз эмне болот? Ошол жерде кандай эмоция болсо, сиз дагы ошондой эмоцияга кирип кетесиз, туурабы? Тойдо шаңдуу болуп, сиз дагы күлүп, жаркылдап жүрөсүз. Ал эми өлүмгө барганда сиз дагы кайгырып, ыйлап, көзүңүздөн жаш чыгып, ошол эмоцияга кирип кетесиз да. Ошон үчүн бизде эмоциябызды мындай туура кылып туруп, настрой кылып барышыбыз керек да. Мисалы, сиз потенциалдуу клиентиңизге жолугушууга бардыңыз дейли. Эң биринчи мыйзам бул ишеним жаратуу, доверие. Эгерде сизге ал адам жакпаса эмне кылыш керек? Конечно же, жаккан адам менен маектешүү оңой. И покупка, и продажа кылыш деле оңой. Но сизге изначально что-то жакпай калды деген мындай сезим келип кетиши мүмкүн да. Чё за человек? Эмне эле бул кабагы ачылбайт деген мындай холодок
какая-то стена, да, между вами выросла. Так, давайте, что делать, если бул адам, потенциалдуу адам сизге жакпай калды дейли? Эмне кылабыз? Биз жолугушууга бара жатып бир нерсени ойлонушубуз керек. Биздин максатыбызды эстейбиз да, миссиябызды эстейбиз. Биздин миссиябыз жардам берүү. Адамдын жашоосун өзгөртүүгө, аны кечеги жашоосуна салыштырмалуу бүгүнкү, эртеңки күнү жакшыраак болсо, демек ушул бизнести мен сунуштасам, анын жашоосу өзгөрөт, анын доходу көтөрүлөт, анын билими жогорулайт, ал эки жакка чыга баштайт, ал жаңы адамдар менен тааныша баштайт, анын жашоо лайфстайл деп коет. Лайфстайл, жашоосу өзгөрөт. И это же классно, и буга мен себепчи ойлойм да. То есть я уже делаю что-то хорошее. И бул жерде уже не важно алдыңыздарда кандай адам отурат. Важно, что вы можете принести этому человеку. Сиз ага эмне тартуулай аласыз, сиз анын жашоосунда эмнеге себепчи боло аласыз. Вот это вот важно. Ушул жылуу сезимдер менен адам менен сатууну баштасаңыз, да, маегиңизди баштасаңыз, сделкаңыз көбөйөт, да. То есть сразу эле негативдүү ойлорго кирип кетпейбиз, а давайте подумаем, да, что я могу дать этому человеку, какую ценность. Бул жерде, конечно, онлайн иштегендер, мен көбүнчө онлайн иштейм. Хейтерлер да жазып калат, бирок биз хейтерлерге дагы жардам берип атабыз. Кантип, почему? Кантип биз хейтерлерге жардам беребиз да. Вот зашла она и написала, да, ой, жадаттыңар сетевиктер, ушу мындай тажаттыңар деген сөз көп болот. Анан дагы алдап атасыңар деген сөздөр болот. Онлайнда дагы көп нерсе да. Кымбат го деген дагы сөздөр болот. И мен бул эле продукцияны башка жактан деле оңой эле алып алам. И так далее, да. Да, я все равно даже хейтерлерге дагы чоң жардам берип атам. Кандай? Потому что ал хейтер келип өзүнүн ичинде болгон боогун чыгарып кетти, да. Какашкасын выложила она в комментарии и пошла дальше. Эмне болду? Ал какашкасын чыгарды, ал жеңилдеди, ал өзүн бактылуу сезип атат, туурабы? Ал өзүн бактылуу сезип атат. Значит, я же помогла ему почувствовать себя счастливее. Значит, мен бул жакта да өзүмдүн миссиямды аткарып атам. Это же классно. Я помогаю и тому человеку. Но, конечно же, хейтерлер — это глубоко несчастные люди, ошондуктан хейтерлер силерге негатив сөздөрдү жазса, же, ну, даже вот реалдуу тааныштарыңыздар деле негатив сөздөрдү айтса, аларга капа болбоңуздар. Вот такое вот лицо, да, например, вот ушундай бет менен келди дейли. Эгерде ал негативдүү настройдо болсо, конечно же, мүмкүн жашоосунда кандайдыр проблема болуп аткандыр, бир жери катуу ооруп аткандыр, да, же эски стереотипте жашайт да, ишенбөөчүлүгү өтө көп. Сатуучулар жалганчылар, мени эптеп сатып алдыргысы келип атат, мени колдонгусу келет, да, а бул биздин мээ үчүн это опасно, да, это дискомфорт. Не хочет он этого. И, конечно же, көбүнчө биз ойлойбуз да, ден соолукка чоң поколение келиш керек деп, мындай жашы чоң аялдарга көп сунуштайбыз да, алар бизде көбүрөөк мындай подозрение менен көбүрөөк ошолор карайт да, потому что бул постсоветский адамдар, потому что булар алданышат, они очень наивные у нас, алданышкан көп, ошондуктан кайра алдангысы келбейт. Например, чоң аялдарга, жашы чоң аял эжелерге караганда жаш поколение более лоялдуураак да, алар и онлайн покупка с Китая деле заказ бере беришет, они никогда не видели это продавца, но продукт нужен, заказ бере беришет да. То есть жаштарга караганда чоң адамдар более подозрительныйраак болушат. И это тоже нормально, и буга негативдүү көз караш менен карабаңыздар да, и ойлобоңуздар. Өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Алардын каршы туруусунун артында эмне турат? Что за этим стоит? Зачем он это говорит, да? Что он хочет этим сказать? Ошол каршылыгынын, ошол подозрениясынын артында кандай травмасы турат? Кандай негативдүү опыт турат? Потому что жөндөн-жөн эле адам негативить этпейт, да? Вот смотрите, мнение респондентов о негативных чертах сетевого маркетинга. 43% населенияга не нравится уговаривать людей что-то покупать, ошондуктан сетевойго келишпейт. 27% уверены, что сетевой маркетинг — это пирамида, все деньги у тех, кто наверху. И бул жерде дагы биз ушул нерселерге дагы алдын ала даярданып алып, раскрывать этип берсек болот да. 24,1% не верит, что на это можно нормально заработать. И реально ошондой адамдар бар.
Вот, например, кече бир айым омсктон бул томсктон чыгып айтты го, эмнеге реалдуу акчаны көрсөтпөйсүңөр, почему только электронный счеттөрдү көрсөтөсүңөр, а люди хотят видеть реальные деньги, которые вы выводите деп. С одной стороны, вот это недоверие, да. Бул жерде, конечно же, вот Заурет эти тоже классно сказала, биз хайповать этпейбиз, это просто хайп деп. Нам не надо показывать деньги, чтобы расти, чтобы развивать компанию, чтобы продавать продукт. Нам не надо этого. И реально классный продукт не требует вот таких вот хайпов. И вот 24,1 эле процент был адамдар, да, которые хотят реальные деньги видеть. Вот Фаберликте, да, было время, когда они только вот акчаларды только мындай кылып көрсөтүп атышкан. И реально ошого велись же люди, но их надолго не хватило, потому что убакыт өткөн сайын мындай ошончо акчаны таба албагандар болду, кайра акчасын товарга киргизип алгандар болду, и многие ушли, потому что деньги это не мотивация. Деньги это вообще не про мотивацию. Вот, поэтому 24,1 эле адамдар реалдуу акчаны көргүсү келет, но это не мотивация. Жолугушууга келдиңиз, переговорная позиция бул экинчи пункт, жолугушуу болуп атат. Ал адамдын территориясындабы же кафеде жолугуп атасыздарбы или на нашем, да, в нашем офисе, это не важно. Сиз алгач сурануучунун позициясына түшпөшүңүз керек. Это позиция просящего деп коет, да. Это невыгодная позиция для нас, биз аны сатып алчы, муну алып койчу, бул сонун помада эле, мен үчүн алып койчу деген позиция, это нижняя позиция деп коюшат да, вообще түшпөңүздөр, нижняя позиция, потому что клиент сверху болуп калса, ал мындай управлять ситуацией будет клиент, а биз на равных болушубуз керек. И жогорку позицияга да чыкпашыбыз керек. Не надо смотреть на клиента сверху вниз. Конечно же, бизде лидерлер, биздин наставниктер жогорку позицияда, потому что у них есть статусы, но и то даже биздин лидерлер, они самые простые, они такие же вот на таком же на равном уровне биз менен сүйлөшөт да, биз менен жаңы келген партнерлор менен дагы мындай жөнөкөй болуп туруп сүйлөшөт да, и это очень классно, потому что в других компаниях мен мындай чоң различияларды көрөт элем да. Мисалы келип эле в лоб покупать продукцию, сатып алчы деп сурануу вообще туура эмес, андай позицияда турбаңыздар. Сразу вспоминайте, нижняя, средняя и высокая позиция. Нужно быть на равных позициях. Ал адамды биринчи компания жөнүндө суратканы аракет кылыңыздар, саламдашыңыздар, өзүңүздөр жөнүндө айтып бергиле, ал жөнүндө сурагыла, эмнеге кызыгат, жашоосу кандай, каерде иштейт, да. То есть человек должен сам заинтересоваться и спросить, а что у вас за компания, а кандай продукцияңар бар, да. И вот это вот здесь вот мы начинаем тогда свою презентацию. Если сиздер отургузуп алып эле сразу эле компания жөнүндө айтып бере берсеңиздер, вы здесь чуть-чуть мындай көп балдарыңыздарды уттуруп бересиздер. Внешний вид, мен бул жерде, конечно же, интернеттен Ведан футболкасын таап чыгарып койдум. Внешний вид — это ваша уверенность. Биз аракет кылалы, партнерлор, да, вот приобрести вот эти футболки и командага же болбосо көп 5-6 адамга презентация өтө турган болсок, ушул футболкаларды кийип алып өтсөк, это будет классно, потому что это презентация компании болуп калат да, это экспертность ваша. И эксперттүүлүгүбүздү кантип жогорулатабыз? Дайыма окуп үйрөнсөк, окуучу позициясында болсок, биздин эксперттүүлүгүбүз дайыма жогорулайт. Үчүнчүсү, сиз жолугушууга келгенде ваша интонация, поведение, тон, взгляд, тембр, жесты — все имеет значение. Титиреп, калтырап, көзүңүздөр ары бери чуркап, мындай дей берсеңиздер, сразу адам ошону считывает. И могу жерде сүрөттө отурган аялдын взглядын көрдүңүзбү? Ошондой взгляд болуп калышы мүмкүн да, бизге клиент ошондой көз караш менен караса, биздин духубуз түшүп калат. Ошондуктан зрительный контакт — это самое важное. Көз караш түзүп алыңыз, сиз ал адамдын позициясын байкай аласыз. Эгерде ал адам мындай сомненияда болсо, тоже значит сомневается, же болбосо что-то не договаривает, да, сомнениясын бул жерде жок кылууга аракет жасасаңыз болот. Кийинкиси — это активное слушание. Көп сүйлөй албайм деп кыжалат болбоңуздар, потому что азыркы кезде аз жана токотер жерин гана сүйлөш керек, и биз клиентти уга билишибиз керек, потому что канчалык көп клиент сүйлөсө, ошончолук бизде маалымат көп болот да ошол клиент жөнүндө. И, конечно же, сүйлөшүү учурунда анын макулдугун алып туруу. Продукция айтып берип атып, баалуулугун айтып берип атып, сиз ушул менен макулсузбу? Анан ооба, макулмун да. Дагы бир нерсени айтып атып, туурабы дегенде, ооба, туура да. Анан дагы бир нерсени айтып, ошондойбу, ошондой деп ойлойсузбу деп.
айта берсеңиздер ооба ооба да, канчалык ал ооба ооба деп сиз менен макул болгон сайын кайра ошол сизге довериясы жогорулай баштайт. Кийинкиси бул пауза жасоо. Не перебивайте клиентті, клиент сөйлеп атканда вообще не перебивайте. Клиент көйгөй менен келди, ал аны чечүүгө келди да, соответственно ал сүйлөп бошонуп алгысы келет. И даже кээде ал сүйлөп бүткөндөн кийин деле биз пауза кылып турсак, ал адам дагы бир нерсесин айтып бере берет да. Например, психологдор бизде ошондой кылабыз да. Биз уга беребиз, деп башыбызды кивать эте беребиз дагы, анан кийин клиент дагы глубокий бир проблемаларын айтып баштайт. Жетинчиси сопереживание. Конечно же, анын проблемасын биз угуп, өзүбүздүн дагы кантип ошол көйгөйдү чечкенбиз, ошол опытыбызды дагы айтып берсек болот. Это тоже у нас доверияны аябай жакшы, мындай между клиентом и мной доверияны пайда кылат. Сегизинчиси потенциалын анализдейбиз, то есть да, ал адам иштейби же иштебейби. Негизи иштебей турган адам экенин көрсөңүз, ага энергияңызды уже коротпой эле койсоңуз болот. Ал эми иштей турган адам болсо, да, уже сразу видно, гирки адамдар, можно уже сразу фокус ставить и с ним работать. Или либо слабо энергетический адам болсо, ал менен бир аз касание кылып иштеп турсаңыз болот. Но больше энергия уже иштейм дегендер менен. И акыркы жерине келдик уже, секретные фразы. Честно говоря, да, мен бир ай чылыш кылдым эле. Же менде бир сонун результат бар, мен ал жөнүндө эч кимге айта элекмин, сизге биринчи айтып атамын, да. Же болбосо, вот когда мы делаем клиента своим союзником, а биз бирөөгө өзүбүздүн секретибизди айтып берсек, это же для него маанилүү да, мага эле айтып берип атат, и мен биринчи угат экенмин бул жөнүндө деп. Это же секрет, и бул жерде дагы доверие пайда болот да, то есть бул фраза адамга маанилүү, да, также и вот ухаживайте за клиентом. Все ближе и ближе контакт түзө бериңиздер. Эң маанилүү козириңизди акыркысында чыгарасыз. Это все, что может быть угодно, да, информация какая-то, да. Это может быть маркетинг-план компании, выгоды, масштабы, акции, доходы, мотивация, какие-то вот промоушены могут быть. То есть козырь биз эң аягында чыгарабыз, бомбаны эң аягында чыгарабыз. Башында эле бомба новостиңизди, информацияңызды айтып койсоңуз, кийинки этаптарда уже адам вообще сизди укпай коет да. Поэтому самое интересное мы откладываем на последний момент. И ошондо бомбаны таштайбыз. Ошондо сделкалардын көбү ийгиликтүү болот. Так, урматтуу партнерлор, Столько многого всего узнали. Прям баарыбызга бүгүнкү сабагыбыз сиңимдүү болсун, урматтуу партнерлор. Кимде кандай суроо болсо, чатка жазсаңыздар болот. да, келген партнерлор 54 адам отурат. Благодарю, ушул 54 адам өзүнүн эле бүгүн билген нерсесин өзүнүн партнерлоруна айтып берсе, алар башкаларды үйрөтө берсе, бул жерде рост пайда болот да, очень хороший рост будет. Бомбаны надо в самом конце, да? Да. А то мы вначале говорим иногда. Да, потому что мы же сами, мындай тезирээк ошол адамга, мы же хотим причинить пользу же, мы же хотим его сделать счастливым, сделать богатым сразу, ошон үчүн бомбаны сразу чыгарып коебуз да, анан кийинкисинде отуруп мындай унчукпай калабыз да, ошон үчүн бомбу припасаем на последний момент. Самое интересное в конце деп коебуз да. Конфетка самая в конце. Да, спасибо Чоң большое. рахмат, Алика. Вообще сонун эфир болду. Вот, Сонун болду, рахмат. бүт Хорошо. партнерлор ушул слайдтарды скрин кылып алсаңыздар керек. Ушунун үстүнө өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштеп, ушул правила менен, конечно, бул сетевой бизнестин өзүнүн бир атайын писанный закондору жок. Бирок ушул шаблон менен колдонуп, ушул позиция менен кетсеңиздер, сиз качественный, мындай достойный бизнес курасыздар деп ойлойм. Ошон үчүн Аида айткандай, просящий болбостон, например, сетевик дегенде кимди элестет дегенде, мен сетевик дегенде 100 000 доллардан выше ежемесячно зарплата алган бир сонун бизнес ледини элестетем да.